Нокаттык фермер асыл тукум динозаврды 180 000 сомго саткан жок. Ош облусунун Нокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургуну Мухаммед Адинаев 4 жылдан бери асыл тукум мал багуу менен алектенет. Анын короосундагы эт жана сүт багытындагы мал Россия, Америка, Швейцариядан алынып келген. Учурда Симментал Голштейн Швец породасындагы жалпы 25тен ашуун уй баласын багып жатканын анын чарбасы менен таанышкан турмуш басылмасынын кабарчысына айтып берди. Мухаммед мырза мындан бир нече жыл мурун сүт жана эт багытындагы асыл тукумдарды көбөйтүүнү максат кылган эле. Алгач өзгөчө түрдөгү тоокторду алып келгем, бирок майда иш менен алектенүү мен үчүн кызыксыз болду. Мындан 3-4 жыл мурда интернет аркылуу асыл тукум малдарды издештирип кызыга баштадым. Асыл тукум мал өзүбүздүн малдын сүттүүлүгү, эттүүлүгү менен айырмаланып, жеген жем чөбү да сиңимдүү болот экен. Адатта апрель айларында тоодогу малчыга берип, кеч күздү өткөрүп алам. Баасы кымбат болгондуктан малчылар жоголуп кетсе же соодон кулап кетсе эмне болот деп жатып алышат. Быйыл кышка 2000 таңак чөп камдап койдум. Жемди деле көп жешпейт. Ушунча малга жемди кантип табасың деп таң калышат. Бир малды 150 000 сомдой акчага сатып, ага жем алып коем. Ал эми суук түшкөндө сууну ысытып бериш керек. Бир мал 16 литр суу ичет. Ар бирине зерикпестен сууну жылытып берем, деди фермер. Асыл тукум мал баккан фермерлер өз ара пикир алышып, тажрыйба алмашып турушат. Бирок кызыгып асыл тукум малдан 2-3 баш баккан адамдар болгону менен көп түрүн кармагандар жокко эсе. Малды базарга алып чыксам, айрымдар 40 000 сомго сурашат. Ал эми булардын торпогу эле 35 000 сомго бааланат. Ошондуктан мал менен бизнес кылуу оюмда жок. Учурда 40 метрлик сарай куруп, малды көбөйтүү боюнча долбоор жазып койгом. Жасалма уруктандырууга караганда бука менен көбөйтүү тез натыйжасын берет. Учурда айылдаштарымдын малын асыл тукум букаларга кошуп 1-1,5 000 сом акы алам. Асыл тукум уйлар күнүнө 30-40 литр сүт беришет, деди Мухаммед Адинаев. Мухаммед Адинаев динозаврды атап койгон 2,5 жаштагы буканы кардаралар 180 000 сомго сурашкан. Бирок бул баага саткан эмес. Анын салмагы 1 тоннадан аша турганын кошумчалады. Ал эми динозавр деген атты башка малдар сыяктуу эле түсүнө жараша тандап койгон. Аны мындан 1 жыл мурун Россиядан Кыргызстанга алып келишип, алардан Мухаммед Адинаев 100 000 сомго сатып алган. Ал эми сатуу үчүн канча сомго баалап жатканын так айткан жок. Булак турмуш KG.